Биз Өнүгүү прогресс партиясы биз дагы ушул негизинде, жаралдын негизинде биз дагы бир топ иш чараларды, мындай план мероприятияларды койдук. Биз иш чарага бир жакшынакай мындай мекеме ачылышын, эгерде президент макул болсо, ошо президентти да чакырайлы деп атабыз. Сиздер ушул негизинде жылдын аягына чейин ушундай бир иш чара барбы? Президентти чакырып, бир мындай конкретно ушул региондордун өнүктүрүү жылы боюнча негизинде биз мына ушул чаранын негизинде биз мындай презентация кылабыз, мындай маареке өткөзөбүз. Барбы ушундай? Рахмат, бул тууралуу өздөрү билгендей указды кабыл алганда ал жерде деген тапшырма берилген. Бул жерде тапшырма ошол өкмөттүн мен түшүндүм. Ал сен мындай жалпы сөздөр сүйлөбөңчү. Конкретно кайсы жерде, эмне, качан? Ошол боюнча бүгүнкү күндө тапшырма берилгенде бул президенттин аппаратына тапшырма берилди. Аны айтпадым мен. Мисалы, президент келип атат, бир 200 жумуш орунду бир фабрика ачылып, ушул жерде лента кесип, ушул жерде бир торжество өтүп атат да. Жеңиш Парпиевич, мен ушуну сиз кой туруңуз, сиз. Мен уруксат бергенде. Мен ушундай нерсени айттым да. Мисалы, биз бир заводду ачайын деп атабыз да, биздин партия бир инвестор менен чогуу ушул жерде президентти мындай план боюнча чакырайын деп атабыз. Макул болсо да, сиздерде ушундай барбы деген суроо болду.